وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Сүйіктүү мұсылман бір туған, егерде біз Аллах Тааланын китеби Құранды ачып, аны башынан окуй турган болсок, андағы келген ең биринчи буйрук таухидке болгон буйрук экендигин көрөбүз. Құрандағы келген ең биринчи буйрук эмнеге болгон буйрук экен? Таухидке болгон буйрук. Таухид бул Аллах Субханаху ва Тааланын биздин мойнубуздагы эң чоң акысы. Таухиддин маанисин жалпы түрдө кыскача бир сөз менен айта турган болсок, таухид бул жалгыз кудайдуулук деген. Бул дегени алымдар айткандай, Аллах Субханаху ва Тааланы сыйынууда, жана ал затты эгелигинде, жана ысым сыпаттарында жалгыздоо деген. Демек, Курандагы келген эң биринчи буйрук бул таухидке болгон буйрук экендигин билдик. Ал эми андагы Курандагы кайтарылган нерселерди окуп көрө турган болсок, андагы эң биринчи кайтарылган нерсе бул ширк экендигин көрөбүз. Курандагы эң биринчи буйрук, урматтуу мусулман бир туган, таухидке болгон буйрук боло турган болсо, ал эми андагы эң биринчи кайтаруу, эң биринчи кайтарылган нерсе бул ширк. Ширк деген бул Аллах Субханаху ва Таалага шерик кошуу деген. Аллах Субханаху ва Таала өзүнө шерик кошууну эч качан кечирбейт, эгерде ал ширктен тообо кылынбаган болсо. Аллах Таалага шерик кошуу кээде сыйынууда болушу мүмкүн. Кээде Аллах Субханаху ва Тааланын эгелигин түшүндүргөн рубубиясында болушу мүмкүн. А кээде болсо Аллах Тааланын ысым сыпаттарында болушу мүмкүн. Жана ошондой эле Аллах Таалага шерик кошуу, ширк кээде мусулман адамды динден чыгарып жибере турган чоң ширк болушу мүмкүн. Кээде кичинекей ширк болушу мүмкүн. Мусулман адам ширктин бардык түрүнөн узак болуу керек. Жана ошол ширкке түшпөш үчүн ширк эмне экендигин жакшылап үйрөнүшү керек. Аллах Субханаху ва Тааланын Курандагы ошол азыркы биз айткан эң таухидке болгон буйругу жана ширктен кайтаруусу Бакара сүрөсүндө келет. Аллах Субханаху ва Тааланын ал сөзү: «Я айюханнасу убуду раббакумуллади халакакум валладина мин кабликум лааллакум таттакун. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون». Ушул эки аят. Аллах Таала бул аятта «Эй адамдар» деп бүт адамзатка кайрылды. «Эй адамдар, силерди жана силерден мурункуларды жараткан Раббиңердин өзүнө гана ибадат кылгыла» деди. Бул таухидке болгон буйрук. Аллах Тааланы жалгыздоого болгон Курандагы эмне эң биринчи буйрук. Ибн Аббас радиаллаху анхума бул аяттын маанисинде айткандай: «Вахиду раббакумуллади халакакум валладина мин кабликум». Силерди жана силерден мурункуларды жараткан Раббиңерди жалгыздагыла деди Аллах Таала. Ушул аят эмне, урматтуу мусулман бир туган,
Курандагы эң биринчи буйрук болуп эсептелет. Ал буйрук айтканыбыздай Аллахты жалгыздоого болгон буйрук, таухидке болгон буйрук. Аллах Таала сөзүн улап эмне деди? Аллади жа'ала лакумул арда фираша. Ал зат өзүн айтып атат Аллах Таала. Бул сөзүнөн мурда Аллах Таала мүмкүн силер таква болорсуңар дейт. Өзүнө гана ибадат кылууга буйругандан кийин. Андан кийин Аллах Таала ал зат деп өзүн айтып атат. Аллади жа'ала лакумул арда фираша. Ал зат силерге жерди жашаганга ыңгайлаштырып төшөп койду деди. Вассамаа бинаа. Асманды болсо силердин үстүңөргө орнотуп койду. Ва анзала минас самааи маан фа ахража бихи минас самарати ризкан лакум. Жана ошол асмандан силерге жан жадырып, ошол жан аркылуу, жамгыр аркылуу силерге ырыскы болсун деп эмне ар түрдүү мөмө жемиштерди өстүрдү деди. Фала таджалу лиллахи андада ва антум та'ламун. Аллах Таала эми ширктен кайтарып, ага шерик кошуудан кайтарып, эми ага шериктерди кошпогула силер билген абалыңарда деди. Ибн Аббас радиаллаху анхума айткандай, силерге Аллахтан башка ырыскы бере турган эч ким жок экендигин билип туруп, эми ага шерик кошпогула деди. Силерге зыян бере албай турган, пайда да бере албай турган шериктерди Аллах Таалага теңебегиле. Аллах Таалага андай шериктерди кошпогула деди деген. Жана ошондой эле силер пайгамбардын таухидке болгон дааваты чындык экендигин билип туруп, эми Аллах Таалага шерик кошпогула деди деп Ибн Аббас радиаллаху анхума мына ушундайча түшүндүрөт. Бул эки аятта, урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таала биз айткан эмне өзүнү жалгыздоого буйруду биринчи аятта. Андан кийинки аятта Аллах Таала өзүнө шерик кошуудан кайтарды. Андыктан урматтуу мусулман бир тууган, мусулман адамдан эң биринчи талап кылына турган илим бул таухид илими болуу керек. Жана ошондой эле ошол таухид менен бирге эмне ширкти үйрөнүп билүү керек. Ширк бул кандай күнөө, кандай коркунучтуу күнөө, андан кантип сактануу керек, анын кандай түрлөрү бар, адам кайсыл учурларда кандай амалдарды жасаса ошол ширкке түшүп калат. Ошол таухид менен бирге үйрөнүү керек. Эмне үчүн? Ошол ширкке түшүп калбаш үчүн. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, дагы кайталап айта турган болсок, Курандагы келген эң биринчи буйрук бул таухидке болгон буйрук. Ал эми андагы эң биринчи кайтарылган нерсе бул ширк. Ширктен кайтаруу, ширктен тыюу. Аллах субханаху ва таала баарыбызды өзүнүн жалгыздыгын карманып, жана ал затка эч бир нерсени шерик кошпостон таухид менен өзүн жалгыздаган абалда сыйына тургандардан кылсын. Аллаху алам. Ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммад ва аля алихи